Демек, бул сандар жок. Ал эми бизде барабарсыздыктын оң жагында Хан академиясынын Кыргызстандагы өкүлү Гүлзира Миңбаева болуп эсептелет. 2008-жылы ошол Американын Госдепартаментинин TechAim деген программасы бар. Ошол менен программа менен Америкага барып, Firefox компаниясында тажрыйба өтөт да. Firefox компанияда иштеп тажрыйба алып жүргөндө өзүнүн ошол устазы Хан академиясына алып баруусун сунуштайт. Ошол жака барганда багы ал учурда 44 өлкөдө ошол которулган деп ошол 44 өлкөнүн желектери турганда, анан бирок Кыргызстандыкы жок болгон үчүн Гүлзира өзү сунуштайт. Ана келгиле ошол жумушту баштап кыргыз тилине сабактардын которулушуна мен жоопкерчиликти алайын деп. Биз атайын ошол окуу планына туш келген гана сабактарды которобуз. А эгерде Кыргызстанда кайсыл бир сабактар окулбаса, ал сабактар кирбесе окуу планында аларды багы которбойбуз да. Ошон үчүн болушунча ошол биз которулган сабактарды күнүмдүк жашоосунда мугалимдер, окуучулар колдонусу үчүн. Волонтерство биринчиден мындай бекер жардам берген жагат. Анткени кээ бир адамдар бар, аларда мүмкүнчүлүк жок. Мисалы үчүн англисчени үйрөнгөнү же тапшырмаларды англисче тапканы, эми англис тилин алсак эгерде, негизи эле адамдарга жардам берген эң жакшы нерсе деп ойлойм, бири-бирибизге жардам берүү. Бул эки амал бир эле маанини түшүндүрөт. Бул жерде жаратылган видеосабактар мен күткөн видеосабактар болуп атат да. Окуучулардын, мисалы, бир окуучум келбей кала турган болсо, сен ушул видеосабакты көрсөң, теманы түшүнөсүң деп айта аламын да азырчы. Ал эми мурунку учурда да эмне кылсам деп көп ойлонуп калчумун. Сервис биринчиден жалпак тилде түшүндүрүлгөн бардык сабактары. Мындай бир караганда эле түшүнүгү оңой да. Мисалы, азыр деле мен бул жакта окуп жатканда TOEFL-га даярданып жатамын. Анан ал жакта более мындай жалпак тилде түшүндүрүшкөндө бардык нерселердичи кайсы теманы издебегин сразу түшүнө алга болот да, тез эле. Экинчи плюсу болсом, бул кандай десем, жанагындай шрифттери жагат мага. Мындай жаш балага түшүндүргөндөй түшүндүрүп, ушундай аракет кылышат да. Хан академиясы өзү Америкада коммерциялык эмес уюм болгондуктан, башка компаниялардан, Google'дан, же болбосо Elon Musk'тан ушундай жардам алышат да өздөрү. Бизге Хан академиясы Америкадагылар бүт маалыматтарды ачып, жардам беришет техникалык жактан. Бирок каржылоону биз өзүбүз табышыбыз керек. I believe that STEM education, science, technology, engineering, arts, and math, is critical to the future of Kyrgyzstan. And particularly what's important is to reach the Kyrgyz-speaking population of the country. The country is moving into the knowledge economy, knowledge workers, and if you don't have the basic skills in math and science, it's really, really hard to have a good job in the new economy, the knowledge worker economy. Am I satisfied with the progress of Khan Academy Kyrgyzstan? Absolutely. I think what they are doing is terrific. The number of lessons that they have produced in Kyrgyz language and getting them out there is great.